аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз түз эфирдеги эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн балдардын тили так чыгыш үчүн эмне кылуу керек деги эле баладагы тил маселелери туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга Эле Картоонун отличниги, логопед, дефектолог, сурдопедагог Гүлнара Ногойбаеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатчылык. Маекти башында эң алгач эле бул баланын тили канча жашка чейин чыгыш керек деген сурагым келип атат. Бул мындай генге байланыштуубу же ар бир адамда жекече болобу? Себеби кээ бир балдарда 1 жашында эле тили так чыгып кетсе, айрымдары 5-6 жашка чейин эле тилинде маселе болуп жүрө беришет да. Саламатсыздарбы? Эмесе балдардын тили чыгышы бул себептери көп болот. Эгерде нормотипичный балдар дейбиз, эгерде аларды ала турган болсок, алар болсо мисалы 7 айдан 8-9 айга чейин балдар болсо үндү тамгаларды чыгарып калат. Биринчи үндүлөрдү бул жана о деп сүйлөп ырдап калган кези болот да, үнүнүн интонациясын коштоп калат. Андан кийин бала такай жаткан үчүн көп убакта жатат да, бул ошон үчүн тил арткага кетип к менен г тыбыштарын айтып калат. Ошону биз 7 айлык 9 айлык балдар менен эмоционально ойногондо ку гагагу дегенде ал эң жөнөкөй кайталап бере алат ал бала. Укканын көрүп, түшүнүп, күлүп берет да. Андан кийин эгерде нормотипичный ошолор жөнүндө сүйлөп атасыз да, эгерде ошол бала болсо 9 айынан баштап бир 11 айга чейин, кичине кечиксе 1 жаш 1 айга чейин балдар болсо, мурдун гана десе пип-пип деп гана ойносок, бетин гана десе буль-буль деп кандай ойной турган болсок, мундап сүйлөп калат. Мисалы бул эмне пип-пип машина деп, биз бала машина жүрөт, машина менен үстүнө ортуна салып алып бирдемке айдайбыз деп түшүндүрбөйсүз, ошо баланын деңгээлине түшүп, ошо бала менен ойноп, мундап сүйлөп калабыз. Бул эмне ав-ав, мяу, кис-кис деп сүйлөп түшүндүрүп калабыз. Андан кийин 1 жаш 3 айдан баштап бала ага суроо бере турган болсок, тамак жейсиңби деп, мен ням-ням дейт. Же болбосо кыскачаларын айтып, жанагындай коштоп кете турган папа, мама, дай, на ошондайларды окшоштуруп, атаң кайда десе атам бам-бум-бум деп түшүндүрүп калат, ошо кошмок сөздөрдөн. Андан кийин 1 жаш, 1,5 жаштан өткөндөн кийин бала өзү негизи айта турган болсок, сөздүн үстүнөн сүйлөп калат. Сөйтүчү мен үтүтпейм, бата бочум деп туруп, матына сол деп, бирок ошо баланын айткан сөзүн биз түшүнүп калабыз. Анан кайра эле ушу балдардын типи ар кандай болот да, 4 типте болот. Ошонун ортосунан 1 жаш 6, 7, 8 айга чейин балдар болсо, кошмок сөздөрдү сүйлөп калат. Ал сөздөрү мага би, отугам, могу жака барам деп ушинтип чулдурап сүйлөп калат бала өзүчү. Анан 2 жаштан бир 3 айга чейин, 2 жаш 3 ай менен 3 жашка чейин 1,5 сөзгө чейин сүйлөп калат да. Сүйлөмүндө 2ден 3дөн, кереңки 3дөн 5ке чейин сүйлөп калат. Мисал ала турган болсок, бул мен тоом жака кетип калды. Кандай сүйлөсө да бала түшүнөбүз да, ошондой нормативтерге кетет да. Андан кийин уже сөзгө сөз кошулуп бала түшүнөт. Бирок бала биринчиден түшүнүш керек. Анан сүйлөш керек. Анан кийин бала түшүнбөй туруп, анан кийин айтчы, берчи, койчу десе кайталаса, бул туура эмес иш. Биринчи жардам беребиз, көргөзөбүз, ошо бытабожество деп коебуз, ошо туура отур деп кол менен жандап көргөзүп үйрөтөбүз. Түшүнгөндөн кийин бала өзү барып, түшүнүп, билип, сөз байлаган көбөйтүп кетет да. Анын үчүн биз көп нерселерди ойнойбуз. Биринчи бала эмоция болсо, кийин оюн менен барып, сөзүн толуктайт бала. Анан кайсы себептен балдар сүйлөбөй калат? Эки эле себептен сүйлөбөйт негизи балдар. Акылы жетип сүйлөбөйт. 4-5ке келген балдар болот, мына сүйлөйт деп ойлогонбуз депчи. Андан кийин укпай калган балдар сүйлөбөйт. Акылы жетип дегенде жетпейм, себеби бул эми туулган бала болсо макул, генетический бир оорулар менен ооруп, же болбосо акылы көп жетпей, кыйналып кысталып калган балдар болот. Анда азыр кененирээк айтып берем.
Андан тышкарыда жана жакшынакай жүрүп урунуп, согунуп, операция болуп, афазия дейт, сүйлөйлүк бала жаңы сүйлөп аракет кылып келатканда бир нерсеге урунуп согунучунда бир операция негизинде ошондо афазия деп потеря речи жок болуп кетет ал баланыкычы. Ошондой гана маалда сүйлөбөйт. Анан бул акылынан калган балабы же болбосо кулагы укпай жатабы деп ошону далилдеш үчүн сурдопедагог биринчи логопедке барса, логопед көрүп аны, дефектологдор көрүп. Анан эгерде бала жакшынакай болуп, андан кийин укпаган балдар болсо, оозунду карап, кулагын тышып чалып уккан балдар бар, таптакыр укпаган балдар бар. Аны сурдолук өзү карап, канча кадамда укпайт экен бала, шыбырды угабы деп баарын атайын аудиограмма салып, кичинекей балдарды аудиограмма салып, ошо менен текшерет да, компьютердун диагностика менен. Эстертип калган чоң балдарды болсо, кулагына наушники салып, ошо менен текшерет. Эмнени угуп атат, шыбыр угуп атабы, калдыраны угуп атабы деп текшерип, канчанчы степенде экенин жазып берет. Анан кондуктивный дейт, аны болсо мындай ооругандан кийин ушу бир нерсенин негизинде укпаган балдарды дарыланса, алар болсо жакшылап дарыланып, анан сурдопедагог менен иштесе, булар угушу да жакшы болот да. Анан нейросенсорун дейт, ошо нейрондор өлүп калат да. Анын негизинде жакшы аппаратты, азыр Бишкекте болсо 5-6 фирма бар, аппаратты жакшынакай алып алып, андан кийин сурдопедагог менен окутат. Сурдопедагог болсо, бул ушу укпаган балдар менен иш алып барат, чалып уккандар менен ушундай иш алып барат да. Анан ошолор жөн эле уктургандан мурун ошо уюштурат ошолорду. Азыркы күндө болсо таптакыр укпаган балдар үчүн да кохлеарный имплант жасай баштады. Мурун көп жерге барып, аракет кылып, кредит алып, өзүнүн мүлкүн сатса да ошо балдарга операция жасаганга аракет кылчу. Мына 2 жылдан бери бизде болсо Катардан жардам берип, ошо биринчи этап менен 22-жылы азыркы дагы мына буюрса майдада операция күтүлүп атат, бир 60 баланы тегеренде деп. Жаңы жылга чейин да болот деп ушуну аракет кылып атышат да. Ошолордун баардыгын сурдопедагог менен иштеш керек. Анан сурдопедагогко барыш үчүн биринчи булардын дефектолог, клинический психолог деп мугалими болот. Ошо баланы жөн эле эртерээк операция жасап, эртерээк түшүнсө, бул бала эртерээк түшүнүккө келет да, анын дагы ыкмалдары көп болот. Бирок ошого чейин да булар менен психологдор иш алып барып, көндүртүп, ошо аппаратты ыргытып койбосун, чайнап койбосун. Ал көп кымбат турган аппараттарда доллар менен келүүчү нерсе, анын баардын операция иш чарасы көп. Анан ал баланы кийгенде угуп сүйлөп кетпейт, ал бала биринчи укканды үйрөнөт. Эң жөнөкөй эле мисалы, ошо бала угуш үчүн өзүмдүн биринчи кесибим дефектолог сурдопедагог, анан логопед болгондон кийин муну тереңирээк айтайын сиздерге. Мурунку методика боюнча биз эгерде балдарды жана укпаган балдарды окута турган болсок, ошо зрительный память дейт, ошол карап окуганына көбүрөөк акцент жасап, ошол менен балдарды кичинекей эле бойго жете элек балдар, мисалы 2-3 жаштагы балдар окуп, андан кийин чтение звуков дейт, ошо үйрөтүбүз да. А могул болсо уккан балдарды мына кохлеарный имплантты биринчи укканды үйрөтөбүз. Эң жөнөкөй мисал, эгерде мен ошо шарикти ошо баланы отургузуп алып 5-6 жолу ошентип бышылдатып пш деп турган шарикти көргөзсөм, бул бала болсо ошол кийин ошо шарик жолу пш десем, ошо шарикти издейт. Ошол баланын сезими ошондой ойгонот да. Мисалы мен көк көйнөм бар эле, аппак гүлүмөн десем, биз элестетебиз да, баланын элеси жок болот. Ошончунга биринчи баланы ошентип түшүндүрүп, ошону образды уюштуруп, андан кийин ушундай ыкмалдары көп да, эми алар жылдап окуйт. Кичинекей болсо алардан көбүрөөк келечеги кененирээк болуп, массовый мектепке барып кетет. Анан кыйналып калган балдар кечирээк операция жасап, алар болсо биздин слабослышащий мектебибиз бар, чала окуган балдарды окутуучу мектепте, ошол жерде окуп калышат. Ал эми жанагы эмне үчүн бала кечигип сүйлөбөйт деген себеби, биз күткөнбүз, сүйлөйт деген, барсак сонун дегендер, же болбосо мындай ушундай бир көп ушундай мифтер болот да. Таңдан кесип койсо сүйлөп кетет экен балам, эже кайрыңга барып кестирип келейин дейт. Же болбосо атасы, тайкеси, байкеси ушундай эле дегендей. Биринчиден эң жөнөкөй баланы кантип текшерсе болот? Атынан чыкырса бала карайбы, карабайбы? Мисалы бирге чыгып калган бала карабаса, бул уже бул деген уже чоң проблема боло турган нерсе. Анан ме десе карап, атын карабайт, ал дагы чоң проблема болот. Анан айткан сөзүн түшүнөбү, ошону байкаш керек. Анан жок сүйлөп атпайт деп айтсаң кайталап койсо, ал баланын болгону гана акыл иштейт, бирок кулагын угуусу негизинде болот да. Сөз кайталаганычы. Генетический болот. Генетический болсо, бул балды болсо ошо көбүнчө акылынан кетет балдары.
ал балдар кечигет, ошончо сүйлөбөйт. Бул сөз дегенчи биринчи сүйлөрдөн мурунчу бала деген түшүнүш керек деп атпаймынбы? Анан барып ой жүгүртүш керек. Анан жана антип отуруп, баары чыгып отуруп сөзгө айланат анын баарычы. Анан эгерде бала чоңоюп отуруп, эмгиче ушу бала атына чыкпаса, айтканыңды кылбаса, түшүнбөсө, аны берип муну кой көргөз десең көргөзө албаса, ой жүгүртүүсү жок болсо, өтө шок болсо, анан туруп машина чуркап иттен коркпой суунун чыккан, бул деле ушунун баары тең мындай бир ойго жүргүзүш керек да, бул туура эмес болгон иш болуп атат депчи. Демек мындай бир сүйлөөдөн кечиккен адам өнүгүүдөн дагы артта биринчи, да, жөн эле балам сүйлөйт, баарын түшүнөт деп 4-кө чейин 5-ке чыккан балдар келет. Кантип түшүнөт десе, мына итти көрүп авав дейт деп, мисалы мен текшерейин дейм да, баланы алып келип, итиң кана, мышык кана ки, ким кайсы эмнеси кайсы жерде отурат десем, бала түшүнбөйт. Жок, сиз мынтип суроо бериңиз деп мени үйрөтүшөт негизичи. Авав көргөзүп койчу. Мен ага кана деп 4-5 жыл албай айтып атпайм, ал 9 ай менен 11 айга чейин ал баланы түшүнүп калат. Мурунку жылга караганда бала токтолуп калгандыр, мурунку жылга караганда көргөзүп калгандыр, бирок ошо толук акыл болбогон үчүн бала кыйналат. Анан көтөрүп жүргөндө стресс убагында, келинчектер стресс убагында кыйналып калат. Же болбосо жашынака көтөрүп ичинде бала муунуп калышы мүмкүн. Гипоксия болуп, анан ошо кислород жетпей калат, төрөп жаткан убакта дагы кыйналып калган балдар болот. Суусу жетпей калса, же болбосо инфекция болуп калышы мүмкүн. Мунун сырттан, ичтен факторлор өтө көп болот да. Эми азыр биз ал убакты кайра алып келе албайбыз. Ушул азыркы убакта балага кантип жардам бериш керек, ошонун үстүндө иштеш керек да. Анан сүйлөө деген бул мээси бышкандан кийин, ошо бала акылына келип кыйналып калган бала чыккандан кийин кайсы ошол нейрондор кайра өсөт да. Ошо баштын үстүндө иштей турган, эмне иш алып бара турганчы, ошол нейрондор жана баланын кечиккен менен отуруп туруп басканы ошол. Анан майда моторика дейт, аны жасап калат. Анан мээси жетилет кана десе, мына да көргөзүп, анан кийин гана бала баары жетилгенин, анан бала түшүнүп, кайра ошол этап боюнча муун айтып, сөз айтып ушинтип баштайт да. Анан туруп эле эгерде жок балам сүйлөп атат деп тамак аштан 5-те жатып алып, гүлдөн 5-те жатып алса, анын сөзү болот, сүйлөмө болбой калат. Ошону түшүнүш керек. Анан ал иште болсо биринчиден дефектологдор, клинический психологдор оюн менен биринчи түшүндүрөт. Ошол аны отургузуп көргүлө, 2,5-3 жашта баланы. Аны отургузуш үчүн аны атайын мелкомоторика отургузуп бирдемге кызыктырыш керек. Ушундай ыкмалдары көп бул балдардын, анан жөн эле сүйлөбөй койбойт бала. Ошо акылынан калып сүйлөбөйт. Акылынан калыш үчүн кандай айтпадым, ошо генетический жана андай ар кандай турмушта болгон нерселер болот. Анан укпай калышы мүмкүн бала ошол себептен да. Ал эми мындай акыл эси жакшы эле болуп, бирок сүйлөп атканда айрым тамгаларды, тыбыштарды айта албай же айтпай өтүп кеткен учурларда бул эмнеден улам болот? Эми тиги балдарга салыштырмалуу бул ишти болсо логопед, тил адис алып барат. Негизи балдарды болсо балдар болсо сөз байлыгын көбөйтүп алгандан кийин, жашынакай түшүнүп сүйлөп калгандан кийин тыбыштар чыга баштайт өздөрүчү. Маалым менен биринчи жанагындай БП тыбыштары чыгып сөзгө кошулуп калат. Анан кийин барып СЗЦ чыгат, анан кийин барып сонорный ЛР тыбыштары чыгат. Алар 5-ке жакындап калган ЛР тыбышы чыгат. Аны эрте элетүү да болбойт, өз убагында чыгат. Бирок ошол кээрде могул прикус деп коебуз, ошол туура эмес айкашканы, тиштин туурасынын, таңдайдын бийиктигинен, ошол жанагы ыры чыкпай калганда дагы жана таңдайдын кыскасынан болуп калышы керек да. Бирок аны деле жакшы педиатр кичинекей балдарды караган, ошол көрүп билип байкаса, биринчи экинчи күндө эле алардын таңдайын кестиртип коет. Роддомдон эле кестирип коет. Жакшы педиатр болсо, себеби ал бала эмчек эмгенде эме албайт. Такылдатканда присоскасы болбой, ошол эме албай калат балачы. Анан ачка болуп, ыйлак болгондо ошондон болот балачы. Анан эгерде аны өткөрүп чыксаң, ал эми тилин көтөргөндө эле тили экиге бөлүнүп калат, өтө кыскачы. Көтөрө алышпайт ал балдарчы. Ал эми ыры тыбышынан керек. Анан кийин эгерде бала орус тилинде сүйлөй турган болсо, ш, ж, ч, анан шипящий дейбиз, анан кийин л, р сонорный, булар үстүнө кете турган, да. Эгерде накта кыргызча сүйлөй турган бала болсо, биздин мусулмандар өздөрүбүз ш деп ысын кошуп сүйлөйбүз, с деп кошуп сүйлөйбүз. Ал болсо ошо ш, ж, ч алдында калат, анда байкалбайт. Анан жана р тыбышын айтарда гана керек болот да. Анан аны болсо негизи
4 жаштан баштап эле телеадистен логопедке алып барып алтыбыштарды койдуруп болсо эс акылы бар бала түшүнөт. Биринчи дем алуучу көнүгүүлөрдү жасайт. Анан артикуляцион ушу жака тилге жасачу көнүгүүлөрдү жасайт, машыктыруучу. Анан барып алтыбышты коет. Алтыбышты койгондон кийин 2 жолу барып эле ырысын айтып алса, мисалы, сүйүнүп кетсе, жок, ал баланы органически ушу угуу сезимине ойготуш керек да аны. Анын үчүн сөздүн башына өзүнчө коет, изолированный дейт. Анан барып сөздүн башына рама деп койсо, сөздүн ортосуна коет. Анан сөздүн аягына коет. Анан бир сөздө квартира, красноармеец деп калгандан кийин, лысын сүйлөп калгандан кийин, Лариса, королева десе айырмалап калгандан кийин ошо иштин бүткөнү болот. Эгерде бул кечирээк мектеп курганда бала койсо, анда аны ошо кийин чала коюлган тыбыш, айтылбаган тыбыштар эжекеси диктант айтса да бала өз тилинде айтканда ошондон дислексия, дисграфия китеп окуганда дагы бала начарлайт. Анан кийин диктант жазгандагы өзү кандай өзүн айтса, ошондой жазат да ошо диктантка өтүп кетет. Ошол эгерде ошонун баарын жасап туруп аягында ошо дисграфиянын үстүнө иштеп койсо, бунун мындай эч кандай проблемасы жок, бүтө турган нерсе да. Анан жаш балага тыбышты эртерээк койсо, бала түшүнбөй, бирок ошонун баарын койсо, бул этап менен кете берет да. Анан бойго жетип калып, сырттан көп балдар келет, мисалы, мен ойлогом, ниет кылгам, анан ошондой адис жок болчу, же болбосо ойлогондо оюма жеткен жокмун деп. Мисалы, менин өзүмдүн практикамда болгон бар, Мединсут деген кандай окуучу, ага деген өзүм деген бюджетке кандай балдар окуйт Анан ошол жерге келип рын айта албай калса, стресс болуп, анан сен билбейт экенсиң, ошончо канча балдардын арасынан билбейт экенсиң логопедка баркыла деп сынып калган балдар бар, стресс болуп окубайт, таштайм деген балдар бар, ушунчалык күчү менен тапшырган балдарчы. Анан ошону эле өз убагында коюп койсо, бул жакшы болмок. Бирок бул акыл эси бар кишилерге 20-30 жашында өзүнүн иши менен, шарты менен ал да ошол тыбыш койгондочу, эгерде ошол сөзгө байланыштуу болсо, кесиби ал киши жашынакай кошуп алат. Бирок барган сайын бул негизи өздөрү кыйнында ошо сөзгө кошушчу өзүн көндүртөт. Анан рын айтып кой десе, рын айтып коюп, бирок сөзгө кошпой калса, ал андай өзүнүн аракети болгон эмес да, бул кишининчи түшүнүүгү да кыйын болуп калат да. Аны ал эмес, бул тыбыш эмес, тишибизди алмаштырсак тил тишке көнбөйт. А бул тыбышты ушунчалык мындай койгондон кийин дагы аны башка тыбыштар менен аралаштырып, анан ордун жылып турат да. Тилин ушунун баарын мындай машыктырыш керек да, ошо негизинде чыгат. Негизи 60-ка чейин пенсия чыккандар келип койдуртат. Небересин алып келип жүрүп өздөрүнө койдурткан. Кээ бирөө айтат, что мындай туура эмес алып барып алыптыр, кээ бирөө болсо жок, бул жаш келгенде эмне керек деп коюп, ушу небереси менен келип койдуртуп алгандар көп болгон. Демек муну эрте убагында алып келип койдурса болот. Анан биз көп учурда муну атасы ушинтип сүйлөчү же башка балдарымда да ушундай бар деп муну бир ген кубалаган катары да кабыл алышат. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Тыбыш деген тыбыш. Тыбыш коюла турган нерсе. Бул жакшы. Эми баарысың эле окуйт экенбиз, баарысың эле дипломубуз болот экен, бирок ошол бир группада мисалы 20 киши бүтсөк, 10 иштесе 5 ар кандай да, ар бир кесиптечи. Анан ана чыгат, мына чыгат, болбосо жолго салган ал да болбойт. Жакшы туура коюп коюш керек. Жана андай эми кыргыз тилинде көп кезигишпейт, жана сышы, саша, суша дегендер ал орус тилинде көп кезигишет. Эми аны да туура койбосо кийин чоң проблемалар болот да. Сүйлөгөнү туура эмес болуп, окугандан тартылып, анан жанагы диктантынан кетет. Анан бала болсо жанагы класстын ичинде үнүн чыгарып окуган малда ар ким оңдой берсе, ошондон мүмжүп көп балдар жана мектепке баргандан кийин жанагы кекеш болуп калган ошолордон болот да. Тартынып, жашынып, сүйлөбөй, ыйлап, ошондо психологический процесстер көп болот да. Ошон үчүн бул мындай оңоло турган нерсе, коюла турган нерсе. Ар убакта койсо болот. Ошол кекештиктин дагы себептери түрдүү болуш керек. Анан кантип бул кекештикти алдын алыш керек же кантип жардам берсе болот балага? Эми бул менен дагы негизи мындай командада иштеш керек. Мында болсо невропатолог ушул баланы эгерде бала кичинекей болуп келсе, себеби кандай болот? Бул мен мисалы өзүмдүн практикамды баштаганда мен 89-жылдан бери иштейм бул кесипте. Ушул кесипти өрчүндөшүп, өркүндөтүп келатам болушунча. Көп жаңы малдар келип атат, ошолордун үстүнө иштеп атабыз. Анан мен өзүм жаңы ушундай баштаганда, өзүмдүн практикамды баштаганда, негизи жанагынтип отургузганда балдар чочуп калгандар көп болчу да. Анан мындай көп проблема жок болчу. Азыр мына биздин техникабыз өнүккөнү бул адамзат үчүн абдан жакшы болуп атат. Биздин балдарга да жакшы болуп атат.
мен деле ошо сабак өтүп жатып мисалы бакта жалбырактар эмес, бактар биринчи бүчүр алып анан өсөт деп ошол жаңы сүйлөп аткан балага түшүндүрүп көргөзгөн мага да жакшы ыңгай мененчи. Сүрөтүндө көргөзүп, эмиси биздин балдар сүйлөп түшүнүп билгенде биринчи 3D, анан 2D биринчи ойноп, анан аны сүрөттөн барып көрүп, анан кийин барып көрүнөт да. Мында болсо процессин көргөзүп койгонго жаңы болот да. Бирок ал ошол убакта дагы өтө чоң тоскоолдук кылып жатат биздин балдарга. Эне аталарга баары тең жаш болуп, күчтүү болуп, чуркап жүрүп, ушул жетишпей калып, анан ошондой телефондорду жанагындай техникаларды карматып койсо, булар өзү менен өзү болуп калат да. Бирок ошол убакта баланын өзү, ан сезими өзүнсү бири жакшы болсо, бири начар болуп калат. Негизи баладан оюнчук менен ойноп чоңоюш керек, айткан сөздү түшүнүш керек. Анан ошондо азыр кандай гана балекеттер чыгып атат. Чочуп калыпчы балдар. Чочуп калып, түндө чочуп калып эле ошентип кекиштенген балдар бар. Чөйрөдөн чочуп калгандар бар, ошол эле чыга калса, же болбосо бирөө коркута койсо. Стресс алып чочуп калган балдар бар ушундайчы. Ошонун негизинде ушундай заикание болуп. Негизи мындай генетически бирге жетпеген бир канча бирдемке процент эле болбосо, негизи мунун баары тең мындай турмуштан келген нерселер болот. Жанагы деле генетически мисалы укпай жүргөн эне аталар же болбосо акылынан болсо, ошондо эле бир 30% генетически болсо, 70% болсо мунуку ушул турмуштан алган, турмуштун негизинен көтөрүп стресс ошонун негизинен болот. Генетик оорулар деле бир 30% кайталбасачы. Сиз жана телефонго да жакшы токтолуп кеттиңиз. Ушуну угармандарга түшүндүрүп берсеңиз, телефон кармаган балада эмне үчүн тили өнүкпөй калып жатат? Ошол айтып атпайбы, анан ошондон корккондор бар да. Анан мисалы келет, ошол эле акылынан кечиккен балдар келет да, ой эже, соткадан балекеттин баарын тап, мен билген антет. Бул азыркы замандын гана баласы болгонучу. Анан ошону көргөн менен, мына эже сүйлөп атпайбы дейт, анан англисче сүйлөп келет. Бала мисалы англисче сүйлөп келет. Же болбосо бирдемкени көргөзүп сүйлөп келет деген мененчи, ырдап берет, бирок өз алдынча бала түшүнбөйт. Муну бала укканы үчүн бул эхололия дейт. Кратковременный, долговременный дейт эхололия. Бул процесс негизи жана жөргүлөп жүргөндө 6-7, 8 айында, 8-9 айында жөргүлөп жүргөндө, жанагындай жашнакы реклама болсо, бала жөргүлөп келип карап коет го. Карап, ошондо ойгото турган нерсе болчу бул балачы. А бул бала эми акылына жетип, анан кийин көргөнү, эми укканы болот да. Ошону колдонот. А эми турмуштачы ошол 3 ручка бар десе түшүнбөйт. Ручка каяк экенин да түшүнбөйт. Алманы ырдап коет, анан жосу көк кызыл айтат, ошо кызыл алманы берчи десе ошону түшүнбөйт. Бул деген ошо биздин эсинен калган балдарда ал жөн эле кайталап атат. Ошол нерсени, бирок ал уккан үчүн кайталап, бирок мээсине жаткан жок. Ошон үчүнгө мунун дагы вреди көп. Эми ошол делечи ушундай техниканын баарын кимдер ойлоп чыгып атат? Элемент аутизм барган кишилер өздөрү ошол эле Эйнштейн, биз ойго кирбеген нерселерди, ошол эле Менделеевдин таблицалары болуп атат. Ошол эле жана сүйлөбөй жатып, жанагындай сүрөт тарткандар болуп атат да, эми бул негизи аутичный. Азыркы күндө деле ошо Билл Гейтстин командасында 45% ошо аутичный кишилер иштейт да. Эми алар болсо высокофункциональный аутисттер дейт аларды,чы алардын темасы да терең, өтө чоң да. Алар мисалы ушундай эле кичинекей жерде отуруп сыртка чыкса, кружкасын таппай калат, туалет каякта тапат, ориентациясы жок болсо, бирок ушундай техниканы өнүктүрүп өстүрүп жатат. Ошон үчүн адам менен болуш керек, адам адамдан үйрөнөт. Анан кийин оюнчукту делечи, эгер ушун кызыктырып ойнотпосоң, оюнчук ушу турган жеринде калат. Ошон үчүнгө бардык жерде. Анан дагы көп суроо берет да, ой, биз деген ушинтип тигил жерде жашап, анан атасы мындай улутта болуп деп. Жок, ал да туура эмес. Бала энеси кайсы тилде? Ошол эле энеси кыргыз болуп туруп, орус тилинде сүйлөсө, бала орус тилинде сүйлөйт. Атасы англисче сүйлөсө, биринчи энесинин тилинде. Себеби ошентип баланы ырдап отуруп, мынтип жана уктатканда нары бери көтөрүп сүйлөгөндө, ошол интонациясы ошондо башталат баланын. Түшүнүгү ошондо башталат баланын. Анан бала энесинин тилин түшүнүп, энеси мындай 1 жашка чейин жанында көп болот, ошонун тилинде сүйлөйт. Анан кийин мындай акыл эси бар балдар эч жабыркалабайт. Бир мындай бала мисалы түшүнбөйт. Орус тилинде, кыргыз тилинде түшүнбөйт. Эки тилде бир алып кетебиз, ал ойун эле айтып кете берет да, кайсы тилде сүйлөгөндү эле түшүнбөйт. Бала алып кете берет. А эгерде жанагындай проблемный бала болсо, ал эми анда не зависит, биринчи акылына келиш керек, андан кийин гана иш алып барылат.
Чоң рахмат. Азыр бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Ата энелерге мындай баланын тили убагында так чыгыш үчүн эмнелерди эске алыш керек деп кандай кеңештерди берет элеңиз? Биринчиден ошол байкагыла бирге чыгып калган бала өзүн кандай, эгерде жананып атынан чыкса карабаса, бутунун учу менен жүрсө, бутун баш менен, эгерде тегерене турган болсо, мисалы уктап жаткан бала делечи, мисалы 2-3 метрде шыбыр-шыбырды угат. Канча мал, канча саатта бала тынч уктайт, аны да көрүш керек. Эгерде сүйлөп атса, жанантып кулагын таптаса, оозун караса, анан өтө тентек болсо, эми түшүнүп атат, түшүнбөй, өзүңөрдү сооротпой, анан жаш келин болсо, болгондур жаш, эми биринчи баласы болсо, бирок ошол келин жанында өзүнүн энеси турат, кайненеси турат, жеңелер турат, кошуналар турат. Анан бизде Кыргызстанда уят, анан кантип айтам деп, у нас об этом не говорят деген бар го. Анан кантип айтам дебей, ошол малынды айтсаңар, эң жакшы ушу балага жардам бере турган мал 2 жаштан 3 жашка чейин жакшы лечение алса, ошо невропатологко барып, педиатрдан көрүп, жакшы лечение алып, сурдолук болсо аяк барып, баарына кайрылып, ошол нейрондор өссө, бул бала өзүн тың бат алып кетет. Анан сүйлөп калып деле мектепке барганда сүйлөп калып, анан жанагынтип окус айтып бере албай, жазса көрбөгөн балдар, ошол деле кыйналган балдар. Даже китеп окуганда окуп алган баланы күчкө салып окутуп койсоңор, бала бул схема менен китеп окуганды үйрөнөт, бирок маанисин түшүнбөй калат. Ошон үчүн терең көңүл бургуланат. Күчкө салып эле билбейт деп чапкылап бургулаганда булар агрессивный болуп калат, коркок болуп калат, кекеш болуп калат. Өз убагында ошо педиатрга баргыла, логопедке баргыла, дефектологко баргыла, сурдолук баргыла, ошолор көрүп билип, кандай кадам, кандай иш алып барарды айтып, ошолордун маршрутун түзүп берет. Бизге деле келсе болот. Биз мисалы Бишкекте бир нече центрибиз бар, садигибиз бар, мектебибиз бар. Мен ошо поликлиника строительныймын, ошол жерге келсе болот. Издеп, бирок ошо мындай көңүл буруп бири-бирине кайрымдуу болсо да, анан кийин меники эмес билбейм, жүрөгүн оорутуп албайын дебей. Жүрөгү оорусун ошол малда чуркаса, бул бала үчүн чоң убакыт болот да. Анан ушул эле учурда бир нерсени алдын алуу жакшы го. Анан мындай балалуу боло элек, азыр ал маселелер дагы байкала электерге кандай кеңеш берет элеңиз? Баары мындай убагында, норма менен болуш үчүн кандай кылыш керек ата-энелер? Эми ал жаш келиндерге айта турганым, азыркы убакта болсочу бизге убакыт жетпей жатат. Иш алып баргандар, алар баардык жерде иштейт да. Анан ошондо нормасы болуш керек. Биринчиден туура дем алыш керек. Анын үчүн боюнда бар келин деген селдикке чыгыш керек. Өзү биринчи психологический состояниясы ошол негизинде чоң роль ойноп коет да. Өзүн абдан жакшы алып жүрүш керек. Дем алганды билиш керек. Жана атайын жазган витаминдерди ичиш керек балага жакшырап кислород барыш үчүн. Андан тышкары бул балага мындай балалуу болом деген өзүнчө мындай бизде ошондой бар да, эгерде ырдап турса, бала да ошону сезип турат ичиненчи. Андан кийин дагы айтарым, ошо иммигранттарда көп да эркектер менен кошо жарашып күндөп түндөп иштегендерчи, ошо бала туура эмес жатып калышы мүмкүн, ичинде муунуп калышы мүмкүн. Ошол өзүнүн адисине барып көрүнүп, төрөгөн убакта дагы алдын ала баарын өтүп, ошол эле жана кан жетпей калса, балагачы ошол да кислород жетпей калат балагачы. Ошонун баарын алдын ала өзүнүн гинеколог врачы менен иш алып барса, бул өз убагында туура боло турган нерсе болот. Эми эгерде бала кыйналып калса, анда дагы биринчи убакта туура иш алып бара турган болсо, ошол эле врачтар менен кеңеш алып, ошол лечениясын туура кылып, окуй турган нерсесин туура уюштурса, баары тең жеңил болот. Чоң рахмат, сиздин убактыңыздын тардыгына карабай келип пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын бул чыгарылышында баланын тилиндеги маселелер туурасында көрдүңүз. Суроолорго эл агартуунун отличниги, логопед, дефектолог, сурдопедагог Гүлнара Ногойбаева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00.
бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.